Ода Лондон BBC. Саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. Думада Сириянын улуттук желеги желбиреп турат, деди Орусия. Ал ортодо АКШ, Британия жана Франция химиялык чабуулдан улам Сирияга каршы аскердик чара көрүү маселесин карап жатат. Кыргызстанда биологиялык калдыктарды жок кылуу ыкмасы заманбап стандарттарга дал келеби? Советтер Союзу антисоветтик пропаганда деп саналган британиялык жана америкалык радио берүүлөрдү кантип токтотчу эле? Дума шаарынын үстүндө Сириянын желеги желбиреп турат деп айтты Орусиянын аскер күчтөрү. Дума Дамаск шаарынын жанындагы козголоңчулар көзөмөлдөгөн эң соңку түйүн эле. Өткөн жумада ал жерде химиялык чабуул болуп, аны Асаддын режими жүзөгө ашырды делүүдө. Президент Трамп жакын арада өч алуу максатындагы аскердик сокку урулаарын айткан. Франциянын президенти Макрон болсо Думадагы химиялык чабуулду Сирия өкмөтү жүзөгө ашыргандыгынын далилдери бар дейт. АКШнын кубаттуу аскердик кемелери шаршемби күнү чыгышты көздөй жылды. Бул кемелер бир аптанын ичинде жер ортолук деңизге жетет. Айтылган аймактан Сирияны бутак алса болот. Бирок жер ортолук деңизде эмитен эле АКШнын бир нече кемеси бар. Президент так мөөнөт койгон жок жана бир нече жолу караштырып жатат. Акыркы чечим кабыл алына элек. Орусия Вашингтон абадан сокку урса, алардын ракетасы атылып түшүрүлөт деп эскерткенден кийин президент Трамп Twitter аркылуу АКШнын жаңы муундагы куралдарын мактады. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму өткөн жекшемби күнү болгон химиялык чабуулда 43 адам каза тапканын билдирди. Британиянын премьер-министринин айтымында химиялык кол салуунун артында Сириянын өкмөтү турат. Бүгүн Британ лидери администрациясы менен АКШга кошулуу маселесин талкууга алат. Кол салууга Сириянын бийлиги жооптуу экенине далилдер бар. Ал себептен биз өнөктөштөрүбүз менен бирге күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу аракетин көрөбүз. Химиялык чабуул болду деген аймак 5 жылга созулган салгылашуулардан кийин тынчып калды. Ага карабастан жергиликтүү тургундар азапка батты. Батыш мамлекеттеринин чабуулдары сириялыктардын турмушун оңдобойт. Ал себептен айрым адистер химиялык чабуулга жооп катары абадан сокку урулса, ал көйгөйдү тескерисинче курчутпайбы деген суроо жолдошууда. Кыргызстан биологиялык калдыктарды жок кылуунун заманбап ыкмасына муктаж дешет азистер. Алар өзгөчө калкы өсүп жаткан Бишкекте азыркы абал оор деп кооптонот. Анткени шаар боюнча био калдыктарды сактоочу бир гана муздаткыч иштейт. Эгер ал бузулса, сактап же изилдөөгө чогулган операция калдыктарын, төрөттөн калган тон сыяктуу тонналаган кан жиндерди эмне кылабыз дешет. Абдыбек Казиевдин баяндамасы. Весь этот биологический материал со всего миллионного города свозится к нам. Миллиондон ашык калкы бар шаардын бардык биологиялык калдыктары бизге келет. Бишкекте мындай калдыктарды утилизацияга чейин сактай турган жалгыз гана жай бар. Тажия бюросу айына бир же бир нече жолу келип турат. Калдыктарга тоолуу жерден атайын орун бөлүнүп, ошол жака алып кетишет. Ну, в связи с этим, какое развитие или какие проблемы? Эң башкы көйгөй муздаткыч. Жалгыз муздаткыч иштейт. Шаар болсо эки эсе чоңойду. Кокусу ал иштебей калса чындап бале басат. Кудай жалгап азырынча рас. Биз даттанбайбыз. Мен жөн гана чечилсе деген көйгөйдү айтып жатам. Бул бөлүм жылына 25 тонна кан жин, баланын тону сыяктуу калдыктарды көмөт. Адистер бул кыйла эле көп дешет. Естественно, хотелось бы крематорий. Албетте крематорий болсо мыктуу болмок. Крематорий дегенде эле ой биз каршыбыз дейбиз. Мен мунун баарын түшүнөм. Бирок мында денелерди көмүү же утилизация тууралуу сөз жок. Шаарда биологиялык калдыктар аябай көп. Ага крематорий керек. Анткени биз бул калдыктарды кандай жол менен зыянсыздандырып же дезинфекциялабайлы, бул биологиялык материал. Шаар бул калдыктардан коопсуз болуш керек. Хотелось бы просто обезопасить город от этого материала. Сиз көрүп жаткан BBC. Эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Афганистандын полициясы чыгыштагы Газни аймагында өкмөттүк мекемеге Талибан согушкерлери кол салып, 14 киши каза тапкандыгын айтты. Армия менен полиция биргелешип бир канча талипти жок кылган жана аймакка көзөмөлдү орноткон.
Химиялык куралдарды көзөмөлдөө боюнча көз каранды эмес эл аралык агенттиктин инспекторлору орусиялык тыңчы Сергей Скрипальдын жана анын кызы Юлиянын кантип ууландырылгандыгы тууралуу британиялык илимий анализдин жыйынтыгын кабыл алды. Химиялык затты британиялык окумуштуулар новичок деп атоодо. Нерв системасына сокку урган бул уулуу затты жасоо Советтер Союзунда башталган. Президент Си Цзиньпиндин мураскери болуп калышы мүмкүн деп саналган кытайлык көрүнүктүү саясатчы коррупция боюнча айыпталып, айыбын моюнга алды. Сүн Чеңчай өлкөнүн эң маанилүү шаарларынын бири Чоңчиңдин компартиясынын башчылыгынан алынган. Ал бийликте турганында $27 миллион байлык топтогону айтылууда. Испаниянын жээгинде өлүгү табылган киттин ичинен желим бөтөлкөлөр, тор, жип, шуу аралашкан 30 килограмм таштанды чыкты. Китти сойгондо таштанды анын ичеги кардын бүтөп салгандыгы билинген. 1950-жылдары Советтер Союзу антисоветтик пропаганданын булагы деп аталган толкундарга тоскоолдук жаратуу үчүн жашыруун радиостанциялардын тармагын түзгөн. Ошондой радиостанциялардын бири Грузиянын аймагында жайгашкан. Анын максаты BBC, Американын үнү сыяктуу батыш радиостанцияларынын ишине кедергисин тийгизүү болгон. Радио тыңшоо Минанын бирден бир сүйүктүү иши. Бирок 50 жыл бою ал радиону обо толкунуна чыгарбай кармап туруу тапшырмасын аткарган техникалык топтун мүчөсү болгон. Нина социалисттик милдеттенмени так аткарганы үчүн бул сыйлыкты алган. Ага бүгүн өзүнүн күлкүсү келет. Нина сыяктуу мурдагы кызматкерлер дагы деле эски ат менен калган 5-чи радио станциясы аттуу аймакта жашайт. 1950 жылы курулган бул жашыруун база чет өлкөлүк радио берүүлөрдө башка добуш менен жаап салуу максатында иш алып барган. Аза Замлишвили передатчиктерди тейлеген. Бул албуттанган дарыянын добушу сыяктуу эле. Угууга эч мүмкүн эмес болчу. Муну жыштыктын ызычуусу деп койчубуз. Булардын негизги максаты BBC жана Америка добушу аттуу радиолордун толкундарын басып туруу эле. Мамлекеттик маалымат каражаттары тыгыз көзөмөлдөнүп турган. Чет өлкөлүк берүүлөрдө советтик жарандар үчүн коркунучтуу пропаганда катары карашчу. Бирок эл жолун таап алып, баары бир бул берүүлөрдү угуп турган. Тажикстанда жашачумун. Советтер Союзун жана анын идеологиясын түшүнө баштаганымда тоого чыгып кетип, радио окчумун. Толкун ошол жерден гана кармачу. Советтик режим 1980-жылдардын аягынан тартып күчүнөн тайый баштаган. Ал эми бул 5-чи радио станциясынын имаратынын калдыгы бул жерде кандай иш жүргүзүлгөнүн эске салып турат. Эми спорт жаңылыктары. Ювентустун эсебинен Реал Мадрид гол киргизип, Чемпиондор лигасынын жарым финалына өткөнүн бул кылымдын уурулугу болду деп жазып чыкты бир гезит. Ювентус жакшы эле 3-чү голун киргизип ойноп жаткан чакта Роналдонун голу анын командасынын жалпы упайын 4-кө чыгарды. Ювентустун дарбазачысы Жижи Буфон айтыша кетип оюндан чыгып калды. Арсенал болсо Москвада өтчү ЦСКА менен оюнду 4-1 эсебинде үстөмдүк менен баштайт. Рома элди таң калтырып Барселонаны жеңип алгандан кийин Арсенал өтө зирек ойношу керек болот деди команданын тренери Арсен Венгер. Австралияда өтүп жаткан шериктештер оюндарынын уюштуруучулары дагы 5 африкалык атлет дайынсыз жоголуп жатканын билдирди. Алар Рванда, Уганда өлкөлөрүнөн. Андан сырткары расмийлер дагы 2 Сьерра-Леондук ракетка оюнчуларын издөөдө. Шаршемби күндөн бери 8 камерундук атлет жоголууда. Жаңылыктардын соңунда Нидерландда ырдаган жолдор салынган экен. Бирок алар бир күнгө жетпей эле кайра алынган. Ырдаган жолдор туура ылдамдыкта жүргөн унааларга аймактын кийимин ырдап бермек. Жагымдуу ырдалып жана унаалар жай айдангандын ордуна аймакта башаламандык пайда болгон. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегиз bbc-kyrgyz.com. Сиздер менен мен Эрмек Максутов болдум. Саламатта калыңыздар.